Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Каттоодон өтүңүздөр, урматтуу депутаттар. Жыйыныбызды баштасак бүгүнкү. Урматтуу Дастенбек Артисбекович, Жогорку Кеңештин кезексиз жыйналышында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык жогоруда аталган кодекстерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кечиктирилгис катары кезексиз тартипте толугу менен карап чыгып, жана кабыл алып берүүңүздөрдү өтүнөм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкеевич Абылгазиев. Ушул маселени күн тартибине кошуп берүүңөрдү суранабыз. Журт, Женчур, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Кезексиз сессия болуп атат, кырдаал маселелер каралып атат. Бул жерге премьер-министрди биз чакырышыбыз керек. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич келип, катышып, жа 3-чү маселе токтомду биз жалпы көптөгөн маселелерди карайбыз. Экономикалык, карантин боюнча көптөгөн маселелерди Кыргызстан боюнча. Премьер-министр өзү келип катыш керек берге. Ошон үчүн мен сунуш киргизем, чакыртышыбыз керек. Мирлан Канатбекович, сунушту добуш коюп беремин. Анан Мирлан Канатбекович, кезектүү эле жыйын болуп атат. 3-4 күнгө туш келгенде регламентте кезектүү эле жыйын болот, кезексиз деп айтып кеттиңиз, ошону тактоо иретинде айтып коеюн. Сунуштуңузду өзүнчө добушка коем, ошо добуш менен чечебиз. Мен толугу менен колдойт элем, премьер-министр ушул жерде келиш керек. Телевизор, радиода карасак, вице-премьерлер отчет берип атат, жыйын өткөрүп атат. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик республика, формалдуу түрүндө. Биз болсо Жогорку Кеңештин биз көзөмөл кылып турушубуз керек, өзүбүз аралашышыбыз керек. Урматтуу төрага сиз баш болуп, жана эпидемия болгон центрлерге барып кабар алыш керек, жардам бериш керек. Анан өкмөттүн башчысы келбесе, вице-премьер же министр өкүлү, башка өкүлү бизге маалымат берсе, биз кезексиз өзгөчө кырдаалга жарашкан мыйзамдарды кабыл алып беришибиз керек. Бул бүгүн бир чет эле болуп атат. Экономика жагына, банковский система боюнча, кредитный система боюнча, ишкерлердин салыктан бошотуу боюнча отсрочка эмес, бошотуш керек. Анан жарандар боюнча мына мен өкмөткө премьерге айтат элем, кичине маалыматты тактап сүйлөсөңөр, бирөөңөр 25 000 сом кошулат врачтарга дейт, бирөөңөр 45 000 сом деп айтасыңар. Кийин караса, жалгыз гана стационардагы врачтарга, көчөдө жүргөн врачтарга болбойт экен. Бирдик болуш керек да. Маалымат жагынан өкмөт тарабынан, биз тарабыбыздан биз уткузуп атабыз, биз туура эмес маалымат берип атабыз. Мен суранат элем, өкмөт башчысы келсин бул жака. Медиктерибиздин кошумча айлыгы эмес, өздөрүнүн айлыгы колуна тиеле экен. Бул кандай деген? Кайсы жакты карап турат? Космосарьевич деген бир жок деген ошо биздин азыркы ошо жерде күнү түн иштеп аткан врачтарыбыздын маселесин чечип бербей, топтолгон акчаларды эртелетип, бардыгын ошо жака жеткизип берсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Процедура менен чыксаңыздар, күн тартибинде маселелер боюнча сураныч. Убактыбызды албайлы бири-бирибиздин. Экинчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Мен кайрылып кетейин. Кырдаалга жараша кээ бир мамлекеттик органдар азыр ушундан пайдаланып, өзүнүн премьер-министрине жагынабыз деп, көпчүлүк мамлекеттик органда иштеген кызматкерлерди бес содержанияга заставить этип атасыңар. Бул туура эмес. Алардын хотя бы 50% жагдайды мындай көңүлгө алып 50% зарплатаны сакташыңар керек. Эл кайрылып атат. Частный секторлордо дагы увольнениега чейин кетип атат кээ бир жерлерде. Мен ушуну айтып коеюн дегем, Эркин мырза ошого көңүл бөлүңүздөр. Кечиресиздер, урматтуу өкмөт, бирок деген бизнести кайтарган охранниктерди территорияга киргизбей жатсаңар, шаардан өткөрбөй жатсаңар, бизнести өзүңөр кайтарасыңар, урматтуу милиция. Жоопкерчиликти ким алат? За безопасность, за порядок. Кто будет брать ответственность? Бизнесмендер кайрылып атат, өзүбүздүн эмелер территориядагы охранниктерди киргизе албай жатабыз деп. Бул биринчи, пропускной система бардак, не налажена. Второе, уважаемый ГКНБ, сизге кайрылуу. Мына Кактус медиада чыгарып атасыңар. Сокулукта 87-жылкы бала деген администрация Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом деп алдап атат, анан вы их заставляете их раскаиваться. Вы кого обманываете? Сокулукта 40 человек сейчас в карантине лежат. Кого вы заставляете раскаиваться? На самом деле, азыр мына Сокулукта мен кечөө келдим. 40 киши карантинде жаткырып койдуңар. Анан бул калп деп атасыңарбы? Тиги СЦМдин замын баян кечирим сурап туруп атасыңар. Вы не перебарщивайте совсем, но это же правда. Есть первый авральный моментте чыккан ситуацияларды ачык айтып чыкса, барып коркуп үркүтүп, анан телевизордон кечирим сурап турган, бул туура эмес.
болгон нерсени болгондой айтыш керек. Мына Сокулукта азыр карантин, рай администрацияда 40 киши жатат. Бирөөнүн сотрудница эмес жубайы деген Дубайдан келип алып туруп, первый тест вышел отрицательный, второй положительный. Просто надо открыто сказать, зачем сейчас вот это врать? Они вот припугнули, и сейчас он говорит, он раскаивается в содеянном, попросил прощения. Но это правда, я подтверждаю как депутат Сокулукский районда, ошондой болуп атат азыр. Кечиресиздер, мындай не перебарщивайте. Рахмат. Бир 15 күндүн ичинде Ысык Көл областынан 5 окуучу суицид, өзүн өзү өлтүрүүгө барып атат. Мунун себеби эмнеде? Ушуну бир изилдеп туруп бир коомчулукка далилдеп айтып койсоңуздар, Алмаз Акунжанович. Комендантский частты бул милициялар туура аткарып атышат. Бирок бул көпкө узарганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өкмөт вице-премьер сизге 15 апрелден ары ушундай болуп созулган болсо эл кыйналат. Мамлекет да кыйналат. Сиздер дүйнөнү кандай болуп чыгып атышат? Смартфон карантин дегенди колдонуп атышат. Южная Корея, Сингапур, Чехия колдонуп баштады. Сиздер ошого кетишиңиздер. 15 күндүн ичинде ар бирин жаранды тактап, ошолордун өздөрүн карантин калганына эркиндик беришиңер керек. Болбосо ушундай кыйнала беребиз, мамлекет кыйналат, эл кыйналат. Бул айлап созулганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөт бага албайт элди. Эл өзү бардыгы жумушунан алып койдук бүгүн. Тиричилик кылган, тейлөө жактагы иштегендер, алар эмне кылышат? Эртең бүгүн ачка калышат дагы, эртең эмне кылат? Ладно, бир ай чыдайт. Кологоңшу бар, тууган урук бар, башка бар. А созулганга мүмкүнчүлүк жок. Тез аранын ичинде 15 күндүн ичинде сиздер 15 апрелге чейин өкмөт шуну иштеп чыгышыңыздар керек. Ар бирин тактап 10 миң, 20 миң тест деген не бул? 1 миллион тестиңер 3 миллион доллар болот экен болгону. Алып келип поголовно менчик лабораторияларга, менчик медициналык кызматкерлерге эмнеге уруксат бербей атасыңар? Космос Саритти тез аранын ичинен иштен, жумуштан алгыла. Ал өзүнүн жумушун аткара албай жатат. Кызганып, менчик медицинага вообще уруксат бербей атат. Бул эмне? Менчиктер жардам берели деп атат. Алмаштыргыла Космос Саритиңерди тез. Мына Сузак ачак болуп атат, Жалал менен. Ошол жерде скорый машиналар жетпей атат. Тез аранын ичинде скорый машиналар бербесеңер, жөнөкөй ооруларды да скорый ташыганы туура келип, алар андан бешбетер заражение болуп атат. Андан тышкары дезинфекция жасай тургандагы машина бериңиздер. Хлор менен дезинфекция жасай турган средстволор менен кошо. Андан тышкары айта турган нерсе, ошол жерде кайтарып аткан милиционерлер, коменданттык неме кылып жүргөн автомашиналарга бензин жок. Ошону тез аранын ичинде чечип бериңиздер. Скорый помощьтагы иштеп аткан ошол жердеги медиктердин экипировкасы жок. Милициянын баары көчөдө үйүнө киргизе албай абдан кыйналып атат. Алардын да экипировкасы жок. Эртең алар ооруса ким жооп берет алардын баарына? Анан тез аранын ичинде ошол жерде бүт выявлять этип туруп, тестировать этиш керек тез аранын ичинде. Ачак болгон жердеги населенияны. Андай кылбасаңыздар дагы да эле жуга бере турган нерсеси бар мунун. Көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-төн 4-төн журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар, массалык маалымат каражаттары, медиалар ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок. Аларга уруксат бериңиздер. Ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар, мына эртең менен мен бүт шаарды каргап чыктым. Кызматтык көлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек, мына врачтарга бериш керек. Бүт Финполициядамын, МВДмын, СМБдамын деп бүт жерде удостоверениесин көрсөтүп өсүп жүрүшөт. Ошолордон көрө жанагы коомго пайдалуу иш жасай турган мына журналисттерге урматтуу Эркин Шабжинович, Алмаз Акунжанович, азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек. Анткени алар ошол жерге барып пресс-конференцияга келип топ-топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет. Эгерде журналисттерге пропуск бербесеңер, анда бүт интернеттеги фейк маалыматтарга кыргыз коому ишенип жата берет. Бул чоң катачылык. Ушуну кечиктирбестен бүгүндөн мына азыр ушу журналисттерге көз карандысыз. Карасаңар, мамлекеттик маалымат каражаттарын азыр
көпчүлүгү көрбөйт, окубайт, керек болсо ишенбейт. А көз карандысыз маалымат каражаттарына көпчүлүгү мына рейтинги жогору, бул жакта мына атайын Рахмат. рейтингтерди аныктаган өзүнчө сайттар бар. Ушул жакта карап туруп сөзсүз бериңиздер, азыр уруксат бериңиздер, пропуск. Дастан Артисбекович, мен сизден сурап атам, өкмөттүн ордуна жооп бербей коңуз. Анда сизди келиңиз, түштөн кийин өкмөт башчы кылып коелу, жооп бересиз. Биздин ордубуз, мен Мага түшүнүп суроо болуп турам, калды. күйгөнүңүздү мен түшүнүп турам, бирок булар өздөрү жооп берсин да. Мага суроо болуп калды. Жок, сизге эмес, бул. Мага бербеді, жогорку кеңеш эмне кылып Өкмөткө атабыз эмес. деп. Мага суроо болду. Экинчиден, түшүндүрүп бериңиз, биз азыр баягы суроо жоопко токтотуп койдук. Бул мыйзамга ылайыктуу токтотуп койдукпу же жалпы ушул маселе боюнча? Добуш менен чечилди. Жок, мен түшүнүп атам, добуш менен чечилди, бул сиздин күткөн жооп да. Добуш А мен мисалы үчүн ушул мыйзам боюнча бул кезексиз мыйзам деп айтсак болобу, болбойбу? Ушул менен тагдыр чечилет деп айтсак болобу, болбойбу? Жок дегенде бир эки суроо берип алыш керек болчу. Мен түшүнүп турам, жооп суроо жооп менен. Сиз эми төрага катары сурансаңыз болот эле, кое тургула. Баары суроо берип алсын. Сурансаңыз болот эле. Анан сунуш келди, добушка коебуз деп токтотуп коебуз. Бул жаман адат болуп атат. Урматтуу кесиптештер, бардыгы Кыргызстанда болгон кемчиликтерге депутаттар жооп бермей болуп калды. Бирок ал туура эмес да, мына өкмөт отурат, силер да ошон үчүн айлык алып атасыңар да, силер жооп бербейсиңерби? Кетпейсиңерби кызматыңардан? Биз 2 жыл мурда силерди бекиткенде премьер-министр баш кылып, курамы бирөө да калган жок, жалгыз премьер-министр калды. А бул жерде бекиткенде ал киши эмне деп айткан эле? Ушул команда менен ийгиликтүү иштейм деген. Да акыркылар бүгүн кетти. Кээ бирлер 2 жолдон кетип атат. Алыңар жетпесе кеткиле, тапшыргыла кызматыңарды. Башка кишилерди алгыла. Комендатура боюнча канча сын пикир болуп атат? Ишкерлер, жеке жарандар боюнча канча сын пикир болуп атат? Кырдаал өзгөчө болуп турат. Бул жерде талашкан кереги жок. Биз башында айтып атабыз, жардам берели, бергиле мыйзамдардын долбоорун. Бюджеттин канча миллиард сом бөлүп берели, буудай алгыла, ун алгыла, тигин алгыла деп сурап атабыз. Силер болсо тактикалык бир мыйзам алып келип атасыңар. 2:45-те жумушубузду улантабыз, жыйыныбызды улантабыз.